кезексиз өткөрүүнү демилгелеп чыкты. Бул туура деп ойлойм. Бул процедура аягына чыгыш керек. Буну парламент чечет. Жогорку кеңеште өз мөөнөтүндө бул маселе каралат. Каралганда жогорку кеңештин жалпы депутаттарынын чечимине жараша болот. Андыктан мындай арабанын алдына түшүп алып чуркаган негизсиз деп ойлойм. Бул бир. Экинчиси, бүгүнкү парламентте ушул демилгени көтөргөн депутаттар, же болбосо ошол кезекчи шайлоону колдогон депутаттар шайлоого барганга кандай моралдык укугу болобу, болбойбу деген маселелерди айтып атат. Мен айтат элем, ачык айтканда кээ бир айрым ушундай бир бузуку ой менен коомдун, элдин, өлкөнүн тынчтыгын, ынтымагын ойлобой жеке кызыкчылык менен ушундай бир кычаштырган сөздөрдү жазуу, айтуу бул акылга сыйбайт. Эгерде ошончолук эле сындай турган болсо, элдин таразасын көрө турган болсо, мен айтат элем, ошо коомчулуктагы айтып аткан тез пикирлерге барыңыздар, шайлоого катышыңыздар. Эл баасын берет. Элден өткөн тараза жок. Элге түшкүлө тилекке каршы мындай учурда көбүнчө 500 добуш албаган, 300 добуш албаган шайлоого дайым катышып, бирок эч кандай жыйынтыгы жок калган саясатчы сөрөйлөр ушундай негизсиз сөздөрдү айтып жүрүшөт да. Андыктан мен айтат элем, бул жерде 90 депутат отурат, бардыгы элдин добушун алып келгендер, жеңип келгендер шайлоодон. Ошол шайлоодон жеңип келген адамдарга, жеңилип калган адамдардын айткан сыны бул моралдык жактан дагы негизсиз деп ойлойм. Ошон үчүн шайлоо таза өтөт. Мына биз буну көрсөттүк. Өзүңүздөр билесиздер, 21 жылы парламенттик шайлоо таза өткөн үчүн, адилет өткөн үчүн ар кайсы көз караштагы партиялар, жеке кандидаттар өтүп келди. Мына эң акыркы эле шайлоолорду айтайлы. Мына 4 округда өткөн, мына Тыналиев Айжигит эч кандай акчасы жок, катардагы эле карапайым жигит өтүп келди. Кубанычбеков Илимбек жаш жигит, эч кандай акчасы жок, өтүп келди. Калпаев Бактияр, бул да ошондой жаш жигит, акчасы жок. Марипов Бакыт, муну айтып аткан себеби, жалаң олигархтар өтөт, байлар өтөт деген бул эски көз караш, эски саркынды саясат. Андай болбойт. Биз өткөндөн сабак алышыбыз керек. Парламенттик шайлоо таза, адилет өтөт. Качан болбосун. Андыктан мындай убакыттын алдына түшүп алган туура эмес. Бардыгы мыйзам чегинде жогорку кеңеш чечет. Жогорку кеңеш акыркы чечимди кабыл алгынчакты ар кандай провокациялык негиздеги сөздөргө биз маани бербей, сабыр кылып өзүбүздүн ишибизди аткара берели. Жогорку кеңеш тарабайт деп, ошондо да сиз да чыгып айттыңыз эле да. Жогорку кеңеш тарабайт деп, мына жазында эле. Өз кабоосу менен тарабайт деп, ошондо сиздин сөзүңүзгө кандай ишенсек болобу, болбойбу мен түшүнбөй калдым да, жакшы. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Ал убакта биз айткан учурда, мен айткан учурда мыйзам кабыл алынган эмес. Президенттик шайлоонун датасы да белгиленген эмес. Кийин мыйзам менен бекитилди. Демек, өзгөртсө болот. Бул жашоодо өзгөрбөгөн бир гана ыйык Куран. Башкасын бардыгын шартка жараша, кырдаалга жараша өзгөртүүгө болот. Андыктан мен айтып коеюн, андан мындай кыйкым издештин такыр кереги жок. Андан сырткары, сырттан бир көрсөтмөлөр, таңылуулар аткаруу бийлиги тарабынан болуп атат дейт. Бул да негизсиз. Эч кандай аткаруу бийлигинин дагы президенттик администрациянын да тиешеси жок. Бул парламенттин ички иши.